Апа, мен жакында бирөөнүн босогосун аттап келин болом да. Кагылайын, өзгө үйдө жүзүң жарык болсун, бактылуу болгой деп апам башымдан сылап койду. А бирок жаным жай албай, тынчсызданганымды койбойм. Менин апам асыл жан. Аны эч бир адамга жамандыгы жок. Акылдуу айым деп билчү элем. Азыр деле ал оюмдан кайтпайм. Болгону кээде анын адилетсиз кылганына айласыздан тилимди тиштеп тим болом. Үй бүлөдө эки бир тууганбыз. Менден улуу агам бар. Аты Медет. Атам бала чагыбызда эле узакка созулган оорудан каза тапкан. Байкемди үйлөнөт дегенде төбөм көккө жетип аябай кубангам. Агам да үйлөндү. Ага өзүнө окшогон токтоо, чырайлуу кыз жубай болду. Мына ошондо кызыктын баары башталды. Баягы акыл калча пиш кылган акылман апам жок. Күндөн күнгө өзгөрүп эле барат. Байкуш жеңемдин кылган ишинин кыйкымтап, качан болсо арызданган. Же үйдү таза кармабайт, кыйратып тамак жасаса бир жөн, ушул бучук мурунун кайсы жерин жактырды уулум, башын айлантып эле тийип алды. Ушундай болорун башында эле сезгем, деп корудоомо тартканын койбойт. Жеңем эмне кылсын? Байкемдин көңүлү деп бир ооз сөз кайтарсачы, баарын унчукпай жеңет. Бир жолу кошуна эже менен сүйлөшүп отурган апам болушунча жеңемди жамандап жатат. Колунан эч нерсе келбейт. Сулууланып эле отурса болду. Апасы эч нерсе үйрөтпөптүр да. Кудагы сыртынан эпчил эле аял көрүндү эле. Эми эмнесин айтасың? Кошуна адаштым. Муну угуп апама ачуум келип кетти. Апа, болдуңуз десем, кайра мага атырылып келди. Эмне? Сага апаңдан да ошол агаңды ээрчип келген неме кымбат боло калдыбы? Эми силерди дагы мага каршы кылып жатабы ал? Жарыбас. Коюңузчу эми. Жеңем угуп калса эмне болот? Уксун, тажадым, ага үйрөтө берип. Таарынса кетип тынат. Эч качан апамдын мындай кайнене болоорун ойлогон эмесмин. Мени таң калтырганы байкем жумуштан келгенде жеңемди кагылайын кызым деп калганычы. Өзүмдү тууган энеме ушунчалык жиним келет деп 10 уктасам түшүмө кирбептир. Эки ортодо же апамдын оозун тыя албай, же жеңемдин тарабын талаша албай кыйналып кетчү болдум. Байкем мунун баарын билсечи. Бир айдан кийин мен дагы турмуш жолуна аттанганы турам. Буга чейин турмушка чыксам, жолдошум менен жыргап эле жашап кетчүдөй туюлчу. Апамдын жеңеме жасаган мамилесин көрүп, ичимден сызып баштадым. Мага кайненем кандай мамиле жасайт болду экен? Ал дагы апамдай күн көрсөтпөй койсочу. Алтындай апам бирөөнүн перзентинин баркына жетпей, кагып силкип жатса, мага башкалар кандай мамиле жасамак эле? Канча жолу апама бул дагы бирөөнүн бапестеп баккан баласы, урушканыңызды коюңузчу деп сурандым. Кулак салуунун ордуна кайра мени кагып койчу. Бул жолу да жеңемдин жасаган тамагынан алып дагы уруш чыгарды. Ушул акыркы чеги болду окшойт. Апа, обу жоктуктун да чеги болот. Калп эле жеңеме асыла бербеңизчи. Сен унчукпай отур. Канчага чейин байкушка күн көрсөтпөй канын иче бересиз? Эртең мен да бирөөгө келин болом. Мени ойлодуңузбу? Мага ушундай мамиле жасашса эмне кылам? Дегенде гана апамдын жагы басылды. Ошол күндөн кийин үйдө жеңемдин жасаган жумушунан улам уруш чыгар элек. Бирок мен турмушка чыгып кетсем, жеңем кайсы күндү көрөт?